өзүн тандаган апаларыбыз ортодогу экинчи топко. Ал эми жогорку тизимден тандаганда биринчи мыктылар тобуна орун алыңыздар. Мен атым Өмүркан, Максимдин атасы. Бүгүн Умардын атасы аябай боорукер. Рахмат. Мен Маматтардын Умардын атасы болом, атым Найжира. Менин атым Мирайда, Бактияр энесинин атасы болом. Сиз менин атасыз. Бул ошо боюндагы же жаңы төрөлгөн эне бир акылмандан сурайт экен да. Мен ушундай балам кандай тарбияласам болот депчи. Анан кийин баланын жашын ошо айын сурайт экен. Сураган ушу 9 ай болду дегенде сен анда 9 ай кеч калдың деген да. Себеп дегенде ошо эже айткандай ошо түйүндүк пайда болгон күндөн баштап эне баланы эмес өзүн тарбиялап башташ керек экен да. Ошондон ошо өзүн тарбиялаганы ошо баланы тарбиялаганы болуп эсептелет экен да. Бардığımızda gerek akça. Hem uşul akçanın biz bırıştırıp nartıp koyduk. Hem bu akça kimge gerek? Bu akça gerek bize gerek emez bu. Tartınbay aytıyorsunuzlar oyunuzlar. Gerek. Bırışsa dağı gerek. Hem uşul akçanı biz yolda tevelengen amalda gördük. Hem bu akça bizge gerek mi? Gerek mi? Gerek. Kolaytaslar. Bu akça bırışsa dağı, çam bolsa da, tevelense dağı kimdir biri onu yoldan emne var alıp gider. Amkeni bu akça bırışsa dağı bizden bağlı, biz için bağlı. Bunu menen emne kılağız. Özümüzün gerekli ölümümüzü kanı aktarmayız. Emin bu akça menen adamdan başlık kösü. Biz adamlardağı bırışkan kemçilikler bizim tarbiyamızda ekan. Çatasız degen suroonu bergende köpçülüğü emin mınançası dep ayta albayм, basımdı bölügü men balamды kamsыздандырып koydum. Kusabın toyguzlatam, kiyindirip koydum, turalım, mektepke barap, okuyt dep bir gana materialдык жактан gana özlerinin mildetlerin atkanıp жаткандыгын айтышкан. Эми сиздерге суроо, ушул жетиштүүбү? Эмне кылуу керек? Тура да oyunlarda aytыңыздар. Ушуну айтып мектепке сиздердин түшүнүп оңой болуш үчүн жалпак тил менен айтканда жан дүйнөсү. Балдарыбыз эмнени каалайт, ал ким менен болгусу келет, ким менен ойногусу келет, балаңызга эмнелер керек. Мына ошол нерселерге биз кызыкпай калыппыз. Bir жылда bir жолу парк алып барып ойнотуп коебуз, туурабы? Болду, ошо менен бүттү. Мектептеги сабагына керектүү дептер, ручка, калем ушуларды алып берип койсок эле биз өзүбүздү жоопкерчиликтен куткарып калат экенбиз да. Мына ошолор жетиштүү деп ойлойсуңарбы, жок? Дагы эмнелер алып беришиңиз керек? Жазып коюңуз. Мисалы, сиздин балаңыз баардык тапшырмаларды алып барды. Дене тарбиясы боюнча. Андан кийин балаңыздын акыл эси жакшы, сиз ойлогондой баардык нерсеге багынчы, баардык нерселерге
экинчи, үчүнчү, төртүнчү адам алат деп ойлойм. Себеби бул буга келсе бул отурат, колу менен түртүп өткөрүп коюшу мүмкүн мына толук. Буга келсе ал каштын салмагы жок дегенде биз эми эң минималдуу кылып алганда 1 тонна деп эсептейбиз. Балким мондойдон секирип өтүп кетиши мүмкүн. Могу жерде батпай калса бул дагы аман калышы мүмкүн. Монун бул жатканды мен жалкоодо элестеттим да, жалкоодо мен мындай деп кергичекти койбогуча уже төбөлүп кетет деп ойлодум. Муну тосуп калышы мүмкүн. Же бир кандайдыр сактап Таш муч колу менен тосуп калышы мүмкүн. Тосуп калышы мүмкүн. Биз балдарыбыз келечекте мыкты элестетебиз. Ыймандуу, боорукер, акылдуу, эл керегине жараган инсан. Биринчиси милиция деген бул элдин тарбиялаа жактарын, коопсуздугун карайт, элдин кызметтүүлөрүн. Экинчиси декан, мээримдүү ата, акылдуу, элдин кызматын кылган жакшы кесиптин ээси болгусу келет. Арызат бул врач болгусу келет экен, врач дагы элдин дес болуун жана кам көрүүнү каалайт. Ал жерде Айбике дагы врач болууну каалайт экен, бул дагы элдин дес болууна кам көрүүнү каалайт. Сага чоң рахмат. Эң биринчи сага рахмат. Ата-энелерден дагы сага рахмат. Мисалы, үйдө ар бирибиздин 2ден 3дөн балдарыбыз бар. Мен буга неберелерим үчүн келип атам. Шунчалык ыраазычылык келтирем чындыгында. Мугалимдин эмгеги мындай айтканда өтө мындай баа жеткис да чындыгында. Ар бир кесиптин ээси, любой кесиптин, даже тракторист болобу, колхозчу болобу, врач, милиционер баардык кесиптеси ушу мугалимден келип чыгат да. Ушу мугалим ушу кичинекейинен баштап